Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер, урматтуу курстарыбыздын катышуучулары, бардыгыңыздар бүгүнкү IT жолугушууга кош келипсиздер. Бүгүн абдан кызык бир тема менен дагы келип калдык. Бүгүнкү негизи мындай маселе бар. Барган сайын командабыз чоңоюп баратат. Башында эки адам иштеп жүрөт элек, андан кийин дагы көбөйдүк дегендей. Азыркы учурда негизи биздин командабызда 11 адам эмгектенет. Анан дайыма мен чыгып бул жерде мындай элдин алдында чыгып сүйлөгөн мен болгонум менен негизи аркабызда көрүнбөгөн тоодой бир команда бар. Алар көбүнчө мындай коомчулукка көп таанылбайт, билинбейт. Айрыкча билбейм, ушу IT жаатындагы адамдар, программисттер ушундай болот окшойт, мындай көп билине бербейт. Анан айрыкча ушул иш-чараларды уюштуруп, слайдтарды даярдап, же болбосо ушу сүйлөй турган адамдарды даярдап, уюштуруп жүргөн биздин Багира деген эжебиз бар. Баарыңыздарга үлгү боло турган эже десем туура болот, анткени ушул жерде отургандардын көпчүлүгүнөн эле улуу, жашы ошо 40-тан өтүп калса дагы, ошого карабастан ушу жаштар менен тең жарышып, оку десе окусун калтырбай, ошол эле учурда иште дагы өзүнүн эң жакшы көрсөтүп, Багира эже абдан мындай бир биздин команданын ишин алдыга сүйрөп келет. Багира эжеге ушул жерден бир ыраазычылык билдирип алайын. Анан бүгүн ошол жолугушууда сүйлөй турган Адилбек мырза биздин команданын программисти, ошондой эле билимдүү жаштар деген чоң группабыз бар. 120 адам баштаган группа эле, азайып баратат. Ошол команданын ментору. Бүгүн Адилбек мырзанын темасы интернет деген эмне? Азыр мындай бир учурда интернет аябай укмуш нерсе эле. Азыр күнүгө аны менен аралашып чогуу жашаган үчүн мындай интернет жөнүндө ойлонбой деле калдык окшойт дейм да. Ошол биз балким билип билбей колдонуп жүргөн интернет деген эмне экенин, анын мындай иштөө системасын, интернет кантип иштейт, анан ошол эле учурда ошол эле интернеттин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин бизге слайд кылып түшүндүрүп берет. Сөз Адилбек мырза, сизде. Рахмат агай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Баарыңыздарга туугандар. Мен демонстрация кылайын. Бүгүнкү темабыз өтүлө турган тема интернет деген эмне. Анын тарыхына кыскача токтоло кетели. Анын өнүгүү баскычтары, ал интернет кантип иштейт, интернет деген эмнеге керек бизге, эмне үчүн интернет жаралган, ошол тууралуу чакан бир презентация кылып берейин. Сөзүмдүн башында айта турган нерсе, билимди өрчүтүш үчүн сөзсүз түрдө отуруп китеп окуп же интернеттеги маалыматтарды гана окуп тим болбостон, ошону сөзсүз түрдө башкаларга дагы бөлүшсөк, бул өтө жакшы болот. Биздин билимибизге дагы билим кошулат. Анысы кандай, силерге дагы жеке эле бул жерде агайларга же иштеп жаткандарга эле эмес, сөзсүз түрдө окуучулар дагы ушундай бир чакан презентация түзүп алып өтсөңүздөр жакшы болот деп ойлойм. Бул тема баягы мээден алынган эмес, түз эле бунун баардыгы ошол интернеттеги документациялардан чогултулуп, анан ушундай бир чакан презентация болуп даярдалган бир макала да. Силер дагы ушундай кылсаңыздар. Интернет деген эмне, анда баштайлы. Анын тарыхы, өнүгүү баскычтары тууралуу макала. 1969 жылдын 29 октябрында Калифорния университети менен
Стэнфорд изилдөө институтунда биринчи интернет аркылуу байланыш сеансы жүргүзүлгөн. Бул интернеттин тарыхы болуп атат уже, ачылуу тарыхы. Чарли Клайн аттуу оператор компьютерге аралыктан кошулууга аракет жасап, ийгиликтүү символдордун жөнөтүлүшүн анын кесиптеши Билл Дювал телефон аркылуу тастыктап жатты дейт. Башында лог деп турат, башында лог деген символ ийгиликтүү жөнөтүлүп, андан соң байланыш үзүлүп калат дейт. Ошол учурда эмне жаңы интернет менен байланышуу, туташуу болуп турган учурда айтып атат. Лог деген жазууга келип эле интернет үзүлүп калган экен. Бул системаны оңдошкон кайра ошол эле күнү саат 11:30 системаны оңдоп, экинчи ирет логон деген жазуу ийгиликтүү өткөрүлгөн. Дал ушул дата интернеттин бир мындай байланышуу, интернеттин жаралуу тарыхы болуп эсептелип калган да достор. Андан кийин мен кат чылдырам. Интернет эмне үчүн пайда болду дейт. Интернет эмне үчүн пайда болду? Интернет маалымат алмашууга мүмкүндүк берген. Тармак аркылуу дүйнө жүзү боюнча компьютерлерди туташтыруу зарылчылыгынан келип чыккан дейт. Биз компьютерде отурабыз бардыгыбыз. Бирок ошол отурган компьютерлерди эмне туташтыруу зарылчылыгы келип чыккандан ушул интернет пайда болгон экен. Ушундай жол менен компьютерлердин ортосунда байланыш түзгөн ARPANET түзүлдү да. Биринчи башында ARPANET болчу экен. Кийин дүйнөлүк желе www шилтемелер жана шилтемелер аркылуу тексттерди байланыштырган маалыматтык тармакты түзүү максатында пайда болду дейт. Бул тармактын максаты компьютер менен виртуалдык китепкананын ортосунда байланыш түзүү болгон болду. Андан кийин интернет концепциясына токтолсок, биз жаңы 1000 жылдыкка жакындаган сайын дейт, интернет коомубузду, экономикабызды жана технологиялык системабызды өзгөртүп жатат дейт. Ооба, бул ошондой. Акыркы 1,5 кылымдын ичинде ири технологиялык өнүгүүлөр дүйнө элдерин жакындаштырып жаткан глобалдык чөйрөнү түздү дейт. Ооба, биз мисалы бирибиз Бишкекте, бирибиз кайсы бир башка шаарда, кайсы бир башка облустарда отурабыз, алыскы мамлекеттерден көрүп атабыз азыркы учурда. Ушул эмне бири-бирибизди уже жакындатып койду ушундай кылыпчы. Бул эмне интернеттин жардамы аркылуу. Бүгүнкү күндө интернеттин масштабы 10 жыл мурункуга караганда 1000 эсе чоң дейт. Бул бүгүнкү күндө 60тан ашык өлкөдө жана аймактарда 200 миллионго жакын колдонуучуну тейлеген интернетте болжол менен 200 миллион хост компьютер дейт. Карачы канчалык көп. Кошумчалай кетсек, негизги компьютерлердин жана колдонуучулардын жалпы саны 33 жылдан бери 6 ай сайын болжол менен 1988%. Мындайча айтканда, жылына 80%ке өсүп атат. Жылына деп атат. Эми достор, бул жерде кызык ушул жерде башталат экен. Интернеттин өнүгүү баскычы дейт. Эң биринчи 1969 жылы биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталган. АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. 1971 жылы Рэй Томлинсон деген бир киши алгачкы электрондук почтаны жана собачка электрондук белгини иштеп чыккан. Кадимки эле биз жанагы колдонуп аткан электрондук почтабызды ошол Рэй Томлинсон деген адам ойлоп тапкан экен. Бул 1971 жылы.
Ал эми 1973 жылы кандай ачылыш болгон интернетте? Кыскача текстик билдирүүлөр чат менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон дейт. Мынакей кыскача мына чат менен бири-бирибиз менен сүйлөш. Азыр эмне WhatsApp бар, аябагана көптөгөн баягы чат менен сүйлөшкөн көп доступтар бар туурабы? Ошол 1973 жылы ачылышы башталган экен ошонун. 1983 жыл дейт. ARPANET TSP IP аталыштагы бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет деген атка ээ болгон. Уже биз эмне интернет деп колдонуп атабыз азыр, Андан кийин 1983 жыл дейт. Америкалык окумуштуу Пол Мокапетрис домен аталыштар системасын DNS негиздеген дейт. 1989 жылы Тим Бернерс-Ли тарабынан World Wide Web WWW биз баарыбыз билебиз муну. Бул эмне интернет желеси иштелип чыгып, интернет дүйнөлүк желе деп аталып баштаган дейт мынакей. Ал 1989 жылы жарыяланган экен. Ал эми 1993 жылы Ларри Пейдж 1993 жылы биринчи графикалык браузер программасы Mosaic деген биринчи браузер Тим Бернерс-Ли тарабынан иштелип чыккан. Бул азыркы учурда Mosaic браузер барбы жокпу билбейт экенмин, бирок эң биринчи браузер ошо Mosaic чыккан экен. Азыр биз кайсы браузерлерди колдонобуз? Менимче эң негизги браузерлер биз колдонуп аткан Chrome, Explorer бар, Opera бар, Firefox бар. Дагы бир-эки основной колдонулуучу браузерлер бар. 1996 жылы Ларри Пейдж жана Сергей Брин белгилүү Google сайтын негиздеген мынакей. Андан кийин интернет сөз болсо international, эл аралык деп чечилип, ал эми net деген сөз көп тармактарды байланыштырган түйүн, торчо дегенди түшүндүргөн сөздөрдөн келип чыккан болот. Интернет бул глобалдык тармак. Интернетке кантип туташабыз? Интернеттеги маалыматтар кайда сакталган? Интернет кантип иштейт? Биз буга жооп издейли. Мындай болуп кетет интернеттин иштелиши. Интернетке биринчи туташуу үчүн биз атайын мекемеге кайрылабыз, Бизде аны интернет сервис провайдер деп атап коет да. Булар да. Андан соң маршрутизатор Wi-Fi роутер аркылуу интернет сервис провайдерге туташабыз. Бул уже эмне? Могу интернет сервис провайдерге туташ үчүн сөзсүз мондай роутер аркылуу интернет сервис провайдерге туташат экенбиз. Ал эми биз провайдерлер тарабынан IP дарек берилип, провайдер тарабынан интернет тармагына кошулган болобуз деп. Мынакей биздин интернет эмне иштеши, бизге доступ болушу ушул жол менен кетет экен. Интернет тармагындагы маалыматтар кайда сакталат дейт. Биз жазып аткан маалыматтар, биз жөнөткөн же болбосо бизге келген маалыматтар негизи эле кайда сакталат? Ошого бир жооп издесек, интернет бул маалымат алуу системасы. Ал эми маалыматтар болсо текст, үн, сүрөт, видео жана программа түрүндө болуп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жайгашкан маалымат борборлорунун серверлеринде сакталат дейт. Биздин жанагы баардык интернеттеги текст, сүрөт, кайсыл нерсе болбосун, интернетте эмне гана болбосун, ошонун баары сөзсүз түрдө эмне бир мындай серверге сакталат да. Серверлер клиент компьютер тарабынан жиберилген билдирүүлөргө, серверлер жөнүндө айтып атат да, маалыматтарга жана суроо талаптарга жооп берип турган, маалыматтарды сактап жана тынымсыз иштеген кубаттуу бир
компьютер экен. Компьютер десилер биз отурган ноутбук же болбосо персональный компьютер эмес, ал эмне компьютер деген, күчтүү компьютер деген бул эмне? Бул сервер дагы компьютер деп аталат экен, достор. Бул жерде сервердин сүрөтү телефондун ичинде көрсөтүлгөн. Мисалы, чоң бир серверлердин дата центр деп коет. Ошо дата центрлардын жайгашкан жерлери бул албетте ар бир мамлекетте бар. Бул гигант эмелер, база деп коебузбу, сервер сакталуучу маалыматтар. Кытайда Digital Beijing деген бар экен. Андан кийин Американыкы Apple дейт, Германияныкы Citigroup дейт. Дагы башка мамлекеттердин өзүнүн ушундай бир дата сактоочу борборлору бар. World Wide Web. Биз жанагы ар дайым сайтка кирерде эмне www деген дүйнөлүк желе, глобалдык кармактагы маалымат алмашуу системасы. Бул система аркылуу интернетте иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт дейт. Ооба, веб барак ушул www системасындагы бирдиктүү маалыматтар түзүлүшү, интернетте маалыматты камтыган атайын веб сайт түшүнүгү киргизилген дейт. Веб сайтты баарыбыз колдонуп жүрөбүз. Веб сайт бир канча барактардан турат. Ошол веб барактарда ар кандай текст, фото, видеолор, дагы көптөгөн нелер, бир сүрөттөр бар, видеолор бар, ошондой бир маалыматтарды камтыйт деп атат. Интернетке туташкан ар бир компьютер, планшет, смартфон сыяктуу ар бир веб сайттын да өзүнө гана тиешелүү эмеси бар, IP даректери болот. IP дарек интернет тармагына кошулган ар бир түзүлүшкө ыйгарылган атайын номерлер болот. Булар домендик аталыштары, биз өзгөчө домендик аталышка көп маани беребиз. Мисалы, YouTube, Facebook, Amazon деп атабыз, дагы башка. Алардын ар бир ошондой ар биринин эмеси бар, IP адрестери бар, даректери. Мисалы, YouTube 208.65.153.238 дейт. Бул YouTube'дун өзүнүн IP дареги. Андан кийин браузерлер жөнүндө сүйлөсөк, браузерлер бул веб сайттагы маалыматтарды ачып көрсөтүүчү бир программалар дейт да. Алардын жардамы менен веб сайттарды таап, маалыматтарды окуп, көчүрүп, видео сүрөттөрдү көрүп жана программаларды жүктөп алабыз дейт. Эң белгилүү браузерлер биз азыр колдонуп жаткан Google Chrome бар, Internet Explorer, Mozilla, Safari, Opera. Мындан башка дагы браузерлер бар. Маалымат интернеттин мүмкүнчүлүктөрү дейт. Интернетте кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Маалымат издөө, изилдөө, достошуу, баарлашуу, бизне чат аркылуу сүйлөшүп атабыз, ошону келтирсек болот. Интернет дүкөн ачуу, мисалы азыр интернет дүкөн деген эмне чачтан көп. Соц тармактарды колдонуу дейт. Оюн ойноо, көңүл ачуу, кадимки эле биз кирип Play Market'ten көчүрүлгөн кандайдыр бир оюндар же чыгып, баардык оюндар көңүл ачуу, музыка угуу, кино көрүү дейт. Муну баарыбыз колдонобуз. Экскурсия, саякаттоо, канал ачуу, жарнамалоо бул сөзсүз бар экен. Электрондук китептер, канча деген электрондук китептерди интернеттен алып окуп атабыз. Журналдарды окуп атабыз. Онлайн ТВлар бар, баардык жанагы ар бир мамлекеттин, азыр дүйнөнүн кайсы гана бурчундагы мамлекеттин кайсы гана спутникте жайгашкан каналы болбосун, сөзсүз түрдө биз аны интернет аркылуу көрө алабыз. Американын болобу, Европанын болобу, Австралия болобу, Россия болобу, баардыгынын каналдарын, баардыгынын радиолорун биз уга алабыз. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бизге ачылган. Аралыктан башкаруу дейт. Маалыматтарды сактоо, онлайн курс, вебинарлар, кызыктуу программалар, сабак окуу, тил үйрөнүү, албетте биз көбүнчө басымды сабак окуп, тил үйрөнүүгө болуп атабыз. Бул аябай жакшы.
онлайн төлөмдөр дейт. Ооба, онлайн төлөм менен эмне көптөгөн жеңилдиктерди алып, биз онлайн төлөм менен банкка же болбосо кайсы бир мекемеге барып налогдорду очередке туруп төлөбөстөн үйүбүздө отуруп гана мобилдик тиркеме менен төлөп өзүбүздүн жумуштарыбызды улантып кетип атабыз. Бул өтө жакшы. Эми жыйынтыгында достор, интернет дүйнөдөгү компьютерлерди байланыштырган глобалдык тармагы. Бул тармак учурунда дээрлик жашообуздун баардык катмарын ээлеп, жалпы адамзат коомунун турмушу жаңы технологияларга, интернетке байланыштуу болуп калган. Андыктан ар бирибиз дейт, интернет аркылуу замандын талабына ылайык жаңыланууну өздөштүрүүгө милдеттүүбүз. Мынакей достор, биз азыркы учурда баардыгыбыз билим алып атабыз. Ушул эмне замандын талабы. Биз интернет күндөн күнгө өзгөрүп, интернеттин ичиндеги маалыматтар күндөн күнгө жаңыланып атат. Биз аны эмне артта калып калбай, аркасынан кууп, окуп, үйрөнүшүбүз бизге уже милдет болуп калды. Айтып атат, милдеттүүбүз деп, уже милдет болуп калыптыр. Эгерде биз бул нерсени кылбасак, биз өтө артта калып калабыз. Ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат дегендей, биз ар дайым интернет менен кошо жаңы пайдалуу маалыматтарды өздөштүрүү менен өнүгүү, өсүү жана жаңылануу жолунда болушубуз керек дейт. Ушуну менин кыскача презентациям аягына чыкты. Менин айтайын дегеним сөзсүз түрдө замандын талабына ылайык билимди дагы да өрчүтүп жана изденүүнү унутпашыбыз керек. Изденүү деген болгону эмне? Кайсыл бир маалыматтар жаңы чыгып аткан болсо, ошону интернеттен издеп таап, браузер аркылуу деп атпайбы? Жанагы браузерде айткан, бир маалыматтарды издөө үчүн, көрүү үчүн, көчүрүү үчүн деп атат. Именно биз Google'га кирип, Google бул браузер да, ошо Google аркылуу биз маалыматтарды, жаңы маалыматтарды үйрөнүшүбүз керек. Бул бизге милдеттүү болуп калган учур азыр. Жана жеке эле биз эмес, биздин туугандарыбыз бар, биздин балдарыбыз бар, биздин жакындарыбыз бар. Аларга дагы айтып, аларды дагы эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз ушул тармакка замандын талабына ылайык деп, аларды дагы жакындатуубуз керек болуп калат достор. Ким билет, алдыңкы 10 жыл же 20 жылда жашоодагы аябай чоң өзгөрүү болушу мүмкүн. Азыр эле мына кандай искусственный интеллекттер чыгып атат, бири-биринин артынан жарышып аткан учур. Ал бири-биринин артынан жарышып атканы бул эмне? Аябай катуу өнүгүп алдыга кетип атканы. Биз артта калып калбай, ошо канчалык жаңы нерселер чыгып атканда кошо кармап, тырмышып кое бербей, кошо маалыматтар менен бир аралашып жашашыбызга уже туура келип калган учур экен достор. Мен ушуну менен презентациям соңуна чыкты. Суроолоруңар болсо берсеңиздер болот. Чоң рахмат Адилбек агай. Чындап эле өтө маанилүү нерселер. Азыр ошол интернеттин мүмкүнчүлүктөрү боюнча дагы өтө сонун айтып өтпөдүңүзбү? Мындай жөнөкөй бир кичинекей мүмкүнчүлүктөн тартып, мындай азыр эми интернеттин эң жөнөкөй мүмкүнчүлүгү мындай баардык адамга пайдасы тийип аткан мүмкүнчүлүгү. Мисалы, мен Россияда бир тууганым бар болсо, мен биякта жашасам, азыр аны менен ушу Кыргызстанда жүргөндөй эле сүйлөшүп калдык да. Туурабы? Мындай WhatsApp'тан карап, Америкада жүрүшөт. Мындай синхрондуу түрдө да, азыр жандуу мурда кат жазып коюп, анан катты күтүп, Бишкектен Айылга кат бир айлап бараң убакытта жетчү экен да. Бишкектен жазган кат бир айда араң нарынга жетип дегендейчи, ал почтада топтолуп, анан ал барып нарындын почтасына түшүп, анан аяктан райондун почтасына түшүп, анан райондон алып Айылга жеткирип, кыскасы мындай бир байланышуу абдан бир мындай акырын өнүксө, азыр ошо интернеттин эң чоң мүмкүнчүлүктөрүнөн эмне кылып атабыз, тез байланышып калдык да. Анан Адилбек мырза да азыр могул жерде сонун айтты, ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат депчи. Бул
азыр мындай ачык эле көрүнүп турган нерсе да ошол жерге коюп турасызбы жанагы мүмкүнчүлүктөрүңүзгө? Мүмкүнчүлүктөр ушул агай. Жок, дагы да эме. Ошо басып берсеңиз, ушул. Ошол. Мына достошуу, баарлашуу, анан интернет дүкөн ачуу деп атпайбы, мисалы. Кечээ эле өткөнкү сабактарда эле бир сөз кылып аттык эле, мисалы. Интернет дүкөн да эми дүкөн эмес, даже интернет базар да, Лала Фоч. Э? Даже мисалы интернетте өзүң дүкөнүңдү ачыштын кереги жок. Бир базар бар, ошол Базарга жерде кошулуп алыш керек да, интернет базарга. ошол интернет базарга алып чыгып өзүңдүн товарыңды сатып, бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бутка туруп кетүү да. Мындай айтканда, азыр Ооба. абдан мындай неме болуп атат. Азыр дүйнөдөгү эң чоң баягы интернет базарлардын бири Amazon, баягы орустардын Wildberries дегени бар, eBay деген бар. Аябай ушунчалык бир немелери күчтүү да. Мисалы, Amazon'da 374 milyon кардар бар дейт. Алуучучу жанды. Элестетиңиз эми. Эми мындай бир ушундай бир элестетип көрүңүз. Мисалы, эми Кыргызстандан бирөө чыгып туруп, мисалы да эми бир 10 миллион адамга, Кыргызстандын ичинде 10 миллион адамга бир товарды сатышы, бул мындай невозможно болгон нерсе да. Мындай атаандаштык деген бар. Эми өзү кыргыздар өзү 7 миллион болсо, анан анын баары бала чакасына чейин бир нерсе алгыдай нерсени таап чыгып сатыш да кыйын да. Эми элестетиңиз, сиз Amazon'го чыгып туруп, мындай 10 миллион адамга чейин, 15 миллион, 20 миллион, жана 374 миллиондунчу мындай 10%-ине бир товар сатсаңыз деле 37 миллион адамга товар сатып коюуга бир мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Анан мындай ар товар башына $1 киреше көрсөңүз делечи, мындай укмуштуудай баягы акыл албай тургандай бир суммалар да. Ошон үчүн аябай бир ушунчалык оюн ойноо, көңүл ачуу. Мурда көңүл ачуу эми айылда жыргал эмес беле, жөн эле баягы чикит чаап, анан Чуко тиги ойноп. чүкө ойноп дегендейчи. Анан азыр болсо тим эле баягы PUBG дегендердин бар. PUBG как раз ушу Flutter менен жасалган, туугандар. Ошондой. Эми баягы PUBG Flutter менен жасалган дегенде туура түшүнүш керек. Полный бардыгын Flutter менен жасаш мүмкүн эмес анын. Бирок баягы UI-ндагы көп нерселер Flutter менен жасалган да. Компания негизинен Flutter'ды колдонот. Ошол. Аябай сонун маалыматтар болду, Адилбек агай. Сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Азыр сиздин демонстрацияны токтотуп турайынбы? Мен да бир нерсе көрсөтүп коеюнчу. Могул жерде Инстаграмга кирсеңиздер, Сүйүн Откеев деген агай бар. Көпчүлүк тааныса керек. Ошол Сүйүн Откеев агай дагы бир топ убакыттан бери кайсы жерден башталды? Могул жерден башталды окшойт. Биринчи серия дейт, мына ушундан баштап кантип бир дүкөн бирөөнүн кызынын боюнда бар экенин өз ата энесинен мурун билип алды дейт. Карасаңыз, бир ошол интернет дүкөн бир кыздын боюнда бар экенин ата энесинен мурда билип алыптыр да. Анан бул кандай болгон деп ушул жерде бир супермаркеттердин бири экен да булчу. Globus Фрунзе сыяктуу да, Америкада дейт. Ушундан баштап туруп, анан биринчи серия деп жазып баштап, анан аябай адамдарды кызыктырып, экинчи серия Amazon эмнеге коркунучтуу дейт. Азыр эле Amazon жөнүндө сөз кылып аттык эле. Андан кийин үчүнчү серия Facebook менен Instagram менен. Facebook эмне үчүн Instagram менен WhatsApp'ты сатып алды дейт. Аябай мындай биздин темага байланыштуу нерселерди макала кылып кыргызча сонун тим эле койкойтуп жазып атат. 4-нчү сериясы WeChat деген бар, Кытайдын супер тиркемеси. Приложениялар кантип баягы акча табат, ушундай суроолор болуп атпады беле? Мына ушул жерде аябай жакшы маалымат бериптир. Андан кийин мына 5-нчи серияда бүгүн чыгарды, мына 3 саат мурда. Мен чыгары менен дароо окудум. Мына Android, iOS тууралуу
аябай мындай бир жакшы нерсени Android бекер да. Бесплатный го, ба Play Market бесплатный жыргап эле колдоно беребиз го. Любой приложенияны көчүрүп алыпчы. Ошолор эмнеге бесплатный? Мына сонун жооп бериптир. Азыр кичине убактыңыздарды кетирип, бир жарым саат убакыт коротуп, 5 макаласын окуп койсоңуздар, дагы бир жуманын тегерегинде 6-сы чыгат. Ошентип агай токтотуп койгонго чейин пайдаланып калыш керек да. Ушул сыяктуу нерселерди жакшы пайдаланышыбыз керек. Мына могу жерде дагы Кыргызстандын Борбор шаары десем дейт, нарын деди дейт. Анан Путин кандай адам десем, оор суроо деди дейт. Чат GPT тууралуу сөз кылыптыр буякта. Аябай сонун мыкты киши да, мындай бизге керек маалыматтардын баарын өзү билесиздер. Бул баягы неме? Режиссер. Өзү Этномедиа деген онлайн кинотеатры бар. Бул дагы ошол IT тармагына жакындан кызыгып жүргөн, ошо приложенияларды жасаткан, сайттарды жасаткан киши катары ушу баягы ойлору пайда болуп, анан бул жерде да айтып атат, макала толугу менен меники эмес, мен бир китепти окуп атам, ошол китептен сиздерге дагы өз билгендеримди бөлүшүп турайын деп чечтим деп жазып атат. Ушуну сунуштайт элем, урматтуу кесиптештер. Сүйүн Откеев агайга катталып пайдаланыңыздар. Абдан сонун маалыматтарды чыгарып атат. Агайга биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол Адилбек агай, сизге чоң рахмат, сизге терең ыраазычылык. Ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурган, буюрса мындан кийин дагы байма-бай ушул биздин менторлорубуз кезек менен ушундай кызыктуу маалыматтарды бизге жеткирип турмакчы. Андан тышкары дагы Байгир эже абдан аракет кылып атат. Белгилүү программисттерди, мындай Бакыт Абдишев, Тимур Мон, Айдана Өмүрбаева деген сыяктуу белгилүү программисттерди, мүмкүн болсо Саяк Байкени чакыралы, бир ушинтип суббота күнү кечинде мына Рамазан айы дагы аяктап калса, 10-го 10:30 жылдырып алардын өтө кеч убактысын албай буюрса жакшы болот деп үмүт кылабыз. Ошол барыңыздарга рахмат, келип бергениңиздерге. Эми суроо жоопторго өтө токшойбуз. Мен сиздердин үнүңүздөрдү ачып коеюн. Так. Үн бардыгыңыздарда ачык. Сүйлөй берсеңиздер болот. Каалоочулар микрофонун иштетип алып. Суроо бар, суроо бериңиздер. Адилбек агай жооп берсин. Аллах разы болсун дейт. Аллах разы болсун. Ооба, чындап эле бардыгыңыздарга. Барбы суроолор? Жакшысыздарбы? Адилбек агайга ыраазычылык билдиребиз. Суроо деле жок, аябай сонун эмени презентацияны даярдап, бизге ушундай маалыматтарды бергендиги үчүн. Рахмат. Бул дагы Алла разы болсун. ушинтип жакшы мындай фидбекти айтып коюу дагы аябай сонун нерсе. Рахмат. Эфир запись болду. Дагы деле запись болот. Анан ушундай запистер немеге чыгат да, YouTube'га чыгат да. Ошол YouTube'дан дагы мындай жакшы комментарийлерди жазып, видеону кайра ар кимге жөнөтүп, ушу IT тармагына кызыккандарга ошондой кылып койсоңуздар, ошондо бул дагы пайдалуу болот деп ишенебиз. Анан муну эртең Видео открытый эле болобу ошондо агай? Ооба, бул открытый болот. IT жолугушуудагылар открытый болот. Анан бул IT жолугушууну көрүп аткан дагы көрүүчүлөр, Кудай буюрса, сиздер дагы жөн отурбай видеону нары бери таратып, досторуңуздарга жиберип, пайдалуу болот сөзсүз. Кичинекей бир маалымат болсо дагы билип, үйрөнүп, ушул IT жаатына басым жасайлы деп атпайбызбы? Себеп дегенде мындай, муну абдан көп айтам да. Негизи биз кыргыздар аябай жакшы калкпыз. Мындай элибиз аябай жакшы да, баарынын мындай ою жакшы. Любой адамга жолуксаң мындай күйүп, ушу мамлекетибиз өнүксө болот эле деп күйүп бышып
аттиң ушу чоңдор жеп коюп атат да, депутаттар жеп коюп атат да деп мындай бир күйүп турганын көрөсүң да. Менде болсо берет элем, ушу жок болуп атпайбы депчи. Анан ушул жерде бир маселе бар экен да, туугандар. Ошо жок болгон үчүн мындай бул өлкөнү өнүктүрө албай атабыз да. Анда бул өлкөнү өнүктүрүш үчүн ошо жебей турган депутатты издегенче, жебей турган чоңду издегенче эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Мындай өзүбүз бул мамлекетке жардам бере алгыдай деңгээлде өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Азыр эле могул жерде сөз кылып атпадыкпы, мисалы, баягы Amazonго чыгып, Wildberriesке чыгып, мисалы, элестетиңиз, жылдык 37 миллион долларлык кирешеңиз болсо, мисалы 37 миллион адамга товар сата алсаңыз, $1 пайда көрсөңүз, 37 миллион доллар айлык жылдык кирешеңиз болсо, анда сиз бул мамлекетке серьезный салым кошо алат элеңиз да. Мектеп салдырат элеңиз, мындай больница салдырат элеңиз, салдырбасаңыз, иштеп аткан больницаларга акчалай жардам кылат элеңиз, мисалы, кычыратып, палаталарды оңдоп, мындай ушундай да. Ошон үчүн биринчи биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Ушул IT жаатында бул мындай Кыргызстан үчүн менин оюмча мындай абдан ыңгайлуу бир тармак да. Өзү кыргыз бир тараптан да жалкообуз да. Жыргап, койду жайып коюп жатканды жакшы көргөн жалкоо жандарбыз да. Ошондой эле экен деп койдун ордуна эми кодду жазып коюп, жазганда окшош эле жазылат. Кой эмес, эми код, мындай код 3 эле тамга. Ошону жайып коюп, анан акча таба турган мезгилде экенбиз да, туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, өзүбүздү жакшылап өнүктүрөлү. Албетте мындай сыноо деген абдан көп болот. Ойлобоңуздар, мынтип эле окуп баштасам эле анан миллионер болуп кетет экенмин депчи. Жок, айланайын, кой. Ошондон, ошол ойдон алыс болуңуздар. Сразу эле акча үчүн баштабаңыздар да. Давайте мындай башынан ниетти жакшы коюп, ушуну мен до конца аягына чыгам депчи. Эми бир мисалы 2 жыл 3 жыл кыйналсаңыз деле, мындай жалпы өмүрүңүздү Кудай узун өмүр берсин, 70, 80, 90 жашка жеткиче жашай турган болсоңуз, бир 3 жыл 5 жыл деле көп эмес да. Ансыз деле 30га чыккыча эч нерсе кыла албадык да. Чын. Мен 33 жашымда айтыны баштадым. 36га чыгып атам, дагы деле мындай укмуш нерсени кыйратып элекмин да. Биринчи приложениябыз чыкты биздин App Store менен Play Market'кечи. Биринчиси бул дагы. Анан эми азыр ушу бирди чыгарып коюп эле мен миллионер болуп кетем деп жатып алсам болбойт окшойт. Дагы аракет кылышым керек экен, дагы өсүшүм керек экен. Кээде баягы курска жазылабыз деп калгандар арабызда деле азыр отурат да кээ бирөө. Биздин деңгээлибизди сурайт да, уровенибизди. Сиз кыйын программистсизби депчи. Типа мындай Google'да, Facebook'та иштеп келдиңиз беле, мага ошол жактан үйрөтөсүзбү дегенде, жок, алар келип бизге үйрөтпөйт. Наоборот, ошо мага окшогон чала сабат, өзү чала билген, анан дагы бирөөгө үйрөтөйүн деп тытынып жүргөндөр үйрөтүп атабыз да. Чын айтам, ошол эми бар тиги Талай, Тилек, Талай Жумабаев беле, Талай Жумабаев, Тилек Мамутов, Эсен Сагынов сыяктуу күчтүү жигиттерибиз бар. Алар деле колунан келген салымын кылып атат, бирок андайлары да аз да. Чын, бардыгы эмес да. Көпчүлүк программисттер өзүнүн курсагын тойгузуп алган, мындай өзүнүн материалдык маселесин чечип алган, анан жыргап неме кылып атышат да, мындай дүйнө кыдырып жашап, Дубайга барып эс алып, тиги Малиде эң көп кыргыздар экен да. Эң көп дейм да, кыргыздар көп барат экен да. Анан азыр Кыргызстандан Малиге без виза кылып койбоду. Байкады да, кыргыздар көп келип баштады депчи. Ошого баргандардын көпчүлүк пайызы эле булар программисттер экен да. Кышта суук болгондо жайында барып, эмне эле, ал жакта жай. Барып кыштата сууга түшүп, жыргап. Ошондой. Кудай буйрса,
Багиреже кийинкилерге ошол жанагы күчтүүлөрдөн алып келгенге дагы аракет кылабыз. Сиздер дагы мисалы Сейитбек Усманов менен аракет кылалы байланышканга. Ал да абдан жакшы жигит. Анан дагы бир маселе, программисттер ошол көп мындай билгенин кызгана бербейт экен да. Анткени код деген көп экен да, койдон да көп экен да булчу. Мындай бөлүшүп алсаң түгөнбөйт экен, наоборот бөлүшкөн сайын көбөйөт экен бул. Ушундай бир быжыраган нерсе экен. Жана азыр кара экранды карап коддорду түшүнбөй отурбайбызбы жалдырапчы. Ушундай көп экен. Бөлүшүп бүтпөйбүз. Ошон үчүн сиздер дагы программист болгондо ошол неме кылбаңыздар, кызганбаңыздар мунучу. Бардыгыбызга жетет. Чын бардыгыбызга жетет. Ашып да калат. Тем более азыр программист деген дүйнөдө вообще жетишпей атат. Такыр жетишпей атат. Мен жумушка кире аламбы деп эле сурай беришет. Кире албайсың жумушка, биринчи окучу айланайын. Билими жок эле отуруп алып эле жумушка кире аламбы деп сурай беришет. Бир 6 ай, 1 жыл окуп койчу, анан кирчи жумушка. Анан жумушка албай койсо анан айт, анан дагы көрөрбүз. Турат агай, менде бир эме 5 копеек вставлять этип койбоймбу? Ооба. Чоң рахмат агай. Мен бүгүн дагы бир эмеге бардым да, IT ивент болду да Бишкекте. IT-биздин жана EPAM-дын продукту экен. Анан деңгээлин карасаң жана орус тилдүү, анан анча-мынча англис тилдүү, уже какой-то бир калыптанып калган коом экен да, мындай четтен байкап турсам. Уже кадимкидей сүйлөгөндөр башкача, максаттар башкача, уже мындай поведение паттерндери такыр башкача. Анан даже мындай мимикалары башкача, ошо кадимкидей коомчулук пайда болуп, ошо Бишкекте Кыргызстандын уровени жакшы келаптыр деп ичим жылып атат да буюрса. Бирок ал бир минусу ал орус тилдүүлөр да. Именно биз ошо кыргыз тилдүү, биз ошо мындай карапайым адамдардан дейбизби, ушундай кыргыз тилдүү, кыргызча ой жүгүрткөн балдар, кыздар дагы ошондой мындай жакшы бийик деңгээлге чыгып, ушундай ушу апайтысын тегерегинден биринчи баштасак, ортодо ичибизде бекемдесек, ошондой бир жакшы ивенттерди уюштурсак, ошонун ичинде чөйрө болуп бири-бирибизди колдосок, сонун темалар, көтөргөн темалары дагы аябай сонун да, тим элечи, как будто бир Силикондун долинада отургандай болуп, аябай тим эле жылабай киши болуп калат экенсиң алардын темаларын. Азыр эле айтпадым Багиреже, мисалы 3 жыл балким баягы мындай мен үчүн көптөй болушу мүмкүн да. Бирок Кудай буйрса, ушул жерде отургандардын баары бир 3 жыл чыдап окуп берсе, ишенип коюңуздар. Керек болсо мына ишениңиздер, кыргыз тилдүү эң чоң IT community биз болобуз. Ишенип коюңуздар. Мен чоң максатымда биздин офисте 100 000 деген адам иштейт деп үмүт кылам бир күнүчү. Ал нерсеге жетиш үчүн мына ар бириңиздердин салымыңыздар керек да. Бул жерде отургандан азыр могул жерде бир канча адам отурат? Мен мурда бир жакшы сөзүм бар эле, тамашалап көп айтат элем. 50 адам отурат да. Манастын 40 эле чоросу болгон да, Кытайды чапканда. Анан жакшы жигиттерди көрүп калсам тамашалап айта беришмин. Сендей жигиттен 40 болгондо Кытайды чаппайт белем депчи. Анан азыр могул жерде отурган 50 адамчы, бул бир күн келет 50 000 адам да. Ар бири 1000 деген адамды башкара турган, ар бири 1000 деген адамды жетелей турган жигиттер, кыздар да бул жерчи. Ошон үчүн ал мындай азыр могул жерде отургандар ар бириңиздерди мындай жөнөкөй ойлогоңуздар да, менден эмне болот эле дебеңиздер. Анткени күн келет, ошо ар бириңиздер 1000 деген адамды укутасыздар, жетелейсиздер, ээрчитесиздер. Ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн биз биринчи ошол Европа жактын, Америка жактын компанияларында, IT компанияларында иштегенден уялбашыбыз керек. Биз ошондон башташыбыз керек. Биринчи ал жактан жакшы тажрыйбаларды алып келебиз. Экинчи ал жактан жакшы акча каражаттарды алып келебиз. Ушул нерсеге ишениш керек. Анан мындай сразу эле анан 6 айлык курсту бүтүп эле анан бир 1000 программист иштеткен компаниянын башчысы болуп калууну кыялданып, кичине асмандап уча бербейчи.
кыялдардын тепкичтерин катар менен туура коелу да туугандар. Кичинеден баштай берели. Мына азыр арабызда отурат кыйындар. Могул 10-группадан жаңы эле бүттү сабактар. Кудай буюрса жумушту уже караштырып баштады. Мен ишенип эле турам буларга, Кудай буюрса Америкадан, ошол эле Тети, Тайвандан компанияларда иштеп эң жакшы тажрыйбаларды бизге жеткире турган. Бул мына айтинин мүмкүнчүлүгү да, мына Zoom деле ушу айтинин бир бутагы да, ушунун мүмкүнчүлүгү да. Тайвандан отуруп, Кудай буюрса, бир күн келет ушундай бир семинар менен, презентациясы менен бизге келишет да. Америкадан келишет, Кудай буюрсачы. Жакшы сөздөрүн жеткирип, жакшы тажрыйбаларын жеткирип, мына Багир эже айткандайчы, жаңа силикон өрөөнүндө отургандай бир эмоцияны, сезимди бир 2-3 жылдын ичинде түзөбүз да. Ал үчүн ар бириңиздерден мындай туура кадамда тажабай турганчы, баягы ушул мындай кылып аткан кадамыңды өзүңдүн максатыңа айландырып алсаңчы, анда чарчабайсың да. Муну аябай көп айтам го, мына азыр түн болду. Жатып уктасам болот эле да. Мына жерде отургандардын любойу жатып уктаса болот эле. Азыр мына 50 адам отурат, 100дөн ашык адамбыз да, биз 50си уктап атат да, же башка иш менен алек болуп атат. Бирок сиздер келдиңиздер да. Ушул да бир кадам да. Ушул жерде жакшы сөздөрдү угалы, биз дагы айтиге кадамыбызды мындай бекемдейли деп келип атасыздар да. Любой бирөө мына бул жерден Чолпон ай болсун, Чолпон, Манасбек, билбейм, Татына, тем более Татынадачы вообще эле түн ортосу болуп кетти. Саат 3 болуп атат. Биз менен отурат дагы делечи. Бабаяр эртең университетке барам деп туруп жатып алып, бүгүн эс алса болот эле. Модулум бар, анан бир нерсем бар деп мындай шылтоолорду тапса боло берет да, чындап. Анан мен бул жума аябай окуп чарчадым, бүгүн жатып эс алышым керек. Эс аласыңар, Кудай буюрса. Эс аласыңар. Өзү адам тескерисинче ошол окугандан, үйрөнгөндөн эс алыш керек да, кайф алыш керек да. Болуп, мен көп тиктей бербей эле, шайым кетип баратат. Ошол туугандар, давай. Ушундай жакшы сөздөрдү укканда, жакшы эмоцияларга балкып турганда, машаллах деп айтып коюш керек дейт. Ошондо көз тийбейт дейт. Антпесе чын моундай эфирлерден кийин шайым кетип калат ошот кадимкидей эле. Давай. Бардыгыңыздарга бүгүнкү кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Илим алуу бул Кудай Тааланын эң алгачкы парыздарынан. Куран керек болсо ошол окуу деп түшкөн. Окуу дегенде бул албетте эң биринчи ошол дин илимин окуу деп турат. Анан бирок бул жерде бөлүп только динди окуу деген эмес. Бул ушул дагы билимдерди окуу. Мына ушу азыр куттуу Рамазан айында ушуну окуп атканыңар дагы керек болсо сооп. Миңдеген соопторун Кудай буюрса аласыңар. Баарыбыз алабыз да. Мына жерде отуруп каргадай какшанып сүйлөнүп атканыбыз бул да болсо ошо биздин өлкөбүзгө бир пайдабыз тийсе экен, ушунча бир жаранга пайдабыз тийсе экен, биздин да өлкөбүз жаркырап, Кудай буюрса биздин Бишкегибиз ошол Швейцариянын, билбейм, Дубайдын кооз жерлеринен өтүп, бизде да кооз болуп, ошондой бир тазалык болуп, жанагы Сауд Арабиясындагыдай, билбейм, Американын чоң шаарларындай, Чикагодой, Манхэттендей болуп, мындай бир таптаза укмуш бир шаарга айлана турган күн өтө деле алыс эмес. Бардыгыңыздарга Кудай Таалам кандай жакшы ой тилектер тилеген болсоңуздар ошого жеткирсин. Мына жерде Адилбек агайдын группасы бар, Билимдүү жаштар деген. Ал жерде каржылап берип окутуп аткан Билим Майнаев деген красавчик, мыкты жигит бар. Өзү айткандай, мен билимди жакындан билем да, өтө деле бай адам эмес, билимчи. Бирок Кудай Таалам ушундай бир жүрөктү берип коюптур, машалла, көз тийбесин да. Мындай жүрөк бай экен да жигиттечи. Ушунча ар бир тармакка өзүнүн бир жардамын кылып чуркап жүргөн жигит да. Анан ошондой жигиттер көп болсун. Ар бириңиздер ошондой бир жүрөккө ээ болуңуздар да. Баарыбыз ошого аракет кылалы. Ар дайым айтат го,
алган колдон берген кол артыгыраак депчи. Ар дайым мындай берүүчү колдордон бололу. Записти токтотуп атам, анда суроо жок окшойт бүгүн жөн эле өзүбүз эле бомбалап салдык окшойт, Адилбек. Эрал мырза, суроо болсо бере бериңиз. Ё-моё, мен реакция кылам деп туруп кол көтөрүп алган турбаймынбы? Ошол. Эң сонун. Адилбек мырза, хорошо, мындай суроо берели анда. Силер деген могу Flutter'ды үйрөнгөндө кандай лайфхак бере аласыңар бизгечи? Себеби ине жүнүнө чейин окуганыңыздар да силерчи. Ине жүнүнө чейин дегенде кыйын болуп калат го, Адилбек. Жерге кирип кетким келип атат. Ошо да. Баарыбыз эле, мен деле да. Ине жүнүнө чейин дегенде. Тем более азыр жаңы обновление болуп тур, анысын окуй элекпиз, анан каяктан анан ине жип. Айтайын дегеним мындай, бизге үйрөтүп атканда мындай досконально айтат да, мондай болот, бул мындай болот депчи. Вот ошентип мындай ар бир ичек чубагына чейин кирип окуганда кандай кылып окуйбуз деген суроо да. Түшүнүктүү. Мында болгону бир эле табышмак бар. Ал Google байкебиз. Жана алган билим бул бизге чейинки берген агай. Бул бир, экинчиси табышмагы ошол Google байкебиз. Жана убакыт. Неме? Документация, Эрал мырза. Жана видеону эле карап отура бербей, документация окуганда анан Google'дан издеп окуганды үйрөнүш керек. Google'дан издеп окугандын эң чоң артыкчылыгычы мындай азыр ушунчалык маалымат көп, биз быжыратып баягы Союздун учурундагыдай полный бир китепти окуп отурбастан, ошол мисалы бир китепти уксак, ошол китептин кыскача аннотациясын таап окуганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул китеп эмне жөнүндө экен депчи. Анан мындай нерселер бар экен деп анан ошонун ичинен таап окуганга да. Же болбосо кээде мисалы бир китепти полный окуп чыгып, пайдалуу нерсе таба албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи ал жөнүндө кыскача обзорлорду окуп, ал жөнүндө мындай Google'дан издеп таап, мына Тынчтык мырза да жакшы нерсени айтып атат, код жазыш керек. Ар дайым калтырбай код жазыш керек, практикалайт этиш керек. Анан таппай алган жерлерди Google'дан, интернеттен издегенди үйрөнүш керек. Анда ошол туугандар, бүгүн мен 1-2 саат болуп кеткенде элестетип атпайм, 1 саат эле болуптур, бирок абдан кызыктуу болду бүгүнкү жолугушуу менин оюмча. Себеп дегенде өтө сонун маалыматтарга бай, анан эмоцияга бай жолугушуу болду. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, дагы бир жолу карман орозоңуздар кабыл болсун. Код койдон көп болуп жатпайбы дейт. Ооба, рахмат.